Саламатсыздарбы, урматтуу менен каналымдын көрүүчүлөрү. Кайрадан сиздер менен кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоорубуздун негизинде жолугушуп отурабыз. Өткөндө убада кылганбыз сиздерге Элмира Төлөкова эжеңер селкинчек деген ыр жөнүндө айтып берет деп мына атайы убактысын бөлүп келди. Элмира айымыбызга чоң рахмат. Ошентсе дагы артыкчылык кылбай эми тааныштырып өтөйүн. Студиямдын коногун Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү, жаштар сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, доцент, акын Элмира Төлөкова. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Эми дары эле ошол ырыбыздан баштай берели. Селкинчек деген ырыңыздан ошол жазылып калыш себеби, тарых таржымалуу жөнүндө айта берсеңиз болот. Микрофон сизде. Бул селкинчек деген ырдын жазылышына албетте биздин бала кездеги селкинчек ойногонубуз себепкер болду. Бала кезимдеги мектепти, анан мектептин жанындагы бала бакчаны көп эстейм. Анткени мектепке бала бакча жакын болчу да. А бала бакчада эки киши эки жагына туруп алып ойногон селкинчек бар эле. Биз ошого жүгүрүп келип бир ойноп кетчү элек да кичинекей кезибизде. Ошол селкинчек эсимде калды. Ошонун негизинде кийин селкинчек деген ыр жаралды десем болот. Биздин ичибизде кичинекей бала бар да. Бизде мындай бир түшүнүк бар. Балалык кетип калды, балалыгым кайда кетти деп эле акындар деле ыр жаза беришет, кайсы бир жерде калды деп. Көрсө бул балалык биздин ичибизде эле жашай берет окшойт деген түшүнүк бар да. Кийин психологдордон окусак деле бул балалык кыял ичибизде эле калат экен. Болгону биздин денебиз картаят, оюбуз өзгөрөт, өзүбүз өсүп өнүгөбүз. Бирок бир жүрөгүбүздүн ички бир жеринде балалык жашайт окшойт да. Ушул убакытка чейин эле селкинчек ойногонду, тепкенди жакшы көрөбүз да. Кайсы куракка келсек деле селкинчек тепсек баладай болуп кетет экенбиз деп сездим эле. Бир ошол биздин ичтеги бала кыял ушул селкинчекти жаратты го деп ойлойм да. Китебиңиздин дагы ошол бет ачарында ушул селкинчек ыры дагы көркөм окулган. 2013 жылы менин Кызык жашоо деген ыр жыйнагымдын бет ачарында Кыргыз Республикасынын эл артисти Камчыбек Букалаев агай кыякта ойноп, анан өзү иштеген 69-мектептин окуучуларын алып келип ырдаткан. Селкинчек ырын орус тилине которгон Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Жылдыз Акаева жана Орусиянын жазуучулар союзунун мүчөсү Анна Бичевина, ал эми англис тилине которгон Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты, доцент Алтынай Токтоматова, сүрөтүн тарткан Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Айтбүбү Бадахшанова болду. Ошондой эле көркөм окугандарды дагы айта кетейин. Бул Жашынмак ыр жыйнагынын бет ачарында номер 99-орто мектебинин окуучулары көркөм окушту. Алар Абдигапарова Баяна, Жаныбекова Аделя кыргыз жана англис тилинде, Рыскулов Альберт орус тилинде көркөм окуп беришти. Ушул айтылгандардын бардыгы далилдүү болсун үчүн төмөнкү видео тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Күйлөп койчу селкинчекти, улам бийик дебейин. Апам иштен келатканын тебиктен көрөйүн. Күү селкинчек, күү селкинчек, күлө канат сермеп көккө жете барайын. Атам чарчап жумушунан келатканын карайын. Күү селкинчек, күү селкинчек, күлө куштай учуп талпынайын бактыма. Эл жер үчүн кызмат кылар жеткинчек минтатына. Күү селкинчек, күү селкинчек. Мен ушул ырды орус тилинде айтып берем. Качели, на качелях, высоко взлетаю я. С высоты я много вижу. Вот и мамочка моя. По двору она идет, брата за руку ведет. Кач, качу, на качелях я лечу. За веревку крепко, я держусь из высоты. Вижу двор и папу в кепке, и деревья, и кусты.
папа весело идет, детям сладости несет, словно птица поднимаюсь к солнцу, в небо, в облака, всему свету улыбаюсь. Знаю я наверняка, я буду достойным сыном и хорошим гражданином. Биз азыр ушуларды англис тилинде айтып беребиз. This wing. Push this wing, please. I want to go higher. And from a great height, see mom returning from work. Sway, swing, sway. Sway, swing, sway. Sway back and forth, let me fly through the air. I want to see that coming home, tired from his job. Sway, swing, sway. Sway, swing, sway. Sway back and forth, I want to fly to happy future. Now a young teenager, I am ready to serve my people. Урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, мынакей биз бүгүн сиздер менен автор менен чогуу бирдикте селкинчек деген ырга, балдар ырларына токтолдук. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Элмир айымбизге чоң рахмат. Мен болсо көрүүчүлөрүм менен коштошом. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.